Кыяматтын 25-белгиси убакыттын бат өтүшү. Анас пайгамбарыбыздын ага Алланын саламсаттары болсун, мындай деп айтканын риваят кылган. Убакыт бат өтүп калмайынча кыямат кайым болбойт. Бир жыл, бир айдай, бир ай, бир жумадай, бир жума, бир күндөй, бир күн, бир сааттай, ал эми бир саат болсо бир мөөнөттөй өтүп калат. Бул пайгамбарчылыкты аалымдарыбыз бир канча мааниде түшүндүрүшкөн. Ибн Хаджар, Аль-Хаттаби, Ибн Аль-Асир аттуу аалымдар төмөндөгүчө түшүндүрүшкөн. Убакыт акырындык менен берекесин жоготот. Ошентип, алгачкы кылымдары келген адамдардын бүтүргөн бир күндүк ишин акыркы кылымдары келген адамдар бир күндө бүтүрө албай калышат. Башка аалымдарыбыз адамдарга убакыт бат өтүп жаткандай сезилет. Качан Махдинин башкаруусу башталган кезде дүйнөнү береке, тынчтык каптап, коопсуздук жана адилеттүүлүк орнойт. Бардыгыбызга белгилүү болгондой эле, жакшы күндөрдө убакыт бат жана кыска сезилет. Ал эми оор, кыйын жана жаман күндөр узун, кеч өткөндөй сезилет. Үстүбүздөгү айтылган сөздөрдүн баарысы пайгамбарыбыздын ага Алланын саламсаттары болсун хадисинин салыштырмалуу маанилери болду. Ал эми кыямат күнү жакындаганда так Алланын элчиси айткандай убакыт бат өтүп калат. Кыямат кайымдын бул белгиси болуп жаткандай эле сезилет. Анткени азыркы учурда убакыттын өтө бат өтүп жатканын байкоого болот.